Ырчы Асел Кадырбекова Түркияга дарыланууга кетет. Бул тууралуу ырчы Нурлан Насиптин атасы тойкананын ачылышында билдирди. Бүгүн 20 январда Нурлан Насип тойканасынын салтанаттуу ачылышын жасап, ага ырчынын жакындары, достору келишти. Иш-чарада Нурлан Насиптин атасы уулунун ишине ийгилик каалады. Чыгармачылыкты, үй-бүлөнү, ишти дагы алып кетет. Келинибизди Түркияга дарыланууга аман-эсен алып барып кел, деди ал. Маалымат булагы Супер Чекит KG. Тарбиячы кичинекей наристени думуктуруп сабап салды. Соц тармакта тарбиячы кичинекей наристени думуктуруп сабап жаткан видео тарады. Бирок бул окуя кайда болгону белгисиз. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Элвира Сурабалдиева Самара Каримованын музыкалык окуу жайдын жетекчиси болууга моралдык укугу жок. Бул тууралуу вице-премьер-министр Элвира Сурабалдиева өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Барбыз кырдаалга укуктук көз караш менен карашыбыз керек. Бирок дагы бир жагдай бар. Моралдык укук. Жакын адамына, түшүнгөнүм боюнча өтө жогорку адеп ахлакка ээ болуп кетпеген жолдошуна карата ишмердүүлүгү боюнча иликтөө болгон. Менимче Самара Каримовада өзүн-өзү идентификациялоо жана музыкалык училищанын директору болууга моралдык укукту түшүнүү сезими болушу керек. Баарынан дагы жалпы жамаат каршы чыгып жатса, деди вице-премьер-министр. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Эмнеге бай эркекти кармаптыр деп мактайбыз. Түздөн түз көрө албастык. Актилек менен Анжелика кайым айтышууда. Социалдык тармактар аркылуу коомдогу көйгөйлөр, ой толголор менен бардык эле атактуулар байма-бай бөлүшүп турушат. Белгилүү диктор, алып баруучу Актилек Гүлжигит кызы да акыркы убактагы коомго таасири күчтүү тийип жаткан айрым айымдар, аларды ээрчип өсүп келе жаткан, мисал кылган кумир туткан жаштар тууралуу оюн бөлүшкөн. Эмне үчүн биз кымбат жашоосун мактагандарды кумир тутуп калдык? Эмне үчүн биз бай эркектерди, колго алган айымдарды азамат экен, колуңдан келсе жетип ал деп калдык? Кийген кийимге, жеген тамакка, жашаган үйгө баа берип, суктанган кандай муун өсүп келе жатат. Жаштар турсун, улуу муунун өкүлдөрү деле ой тиги азамат экен, бай эркекти кармаптыр деп калды. Акыркы учурда ушул сөздү көп укмай болдум. Бул кандайча түшүнүк? Качан чыныгы таланттуу, билимдүү адамдарга суктанып үйрөнөбүз? Кыргызда ушунчалык жөнөкөй, ушунчалык таланттуу, ушунчалык билимдүү, акылын урдай турган инсандар абдан көп. Кыргызстан эгемендүүлүгүн качан алгандыгын билбеген жылдыздардын кайсы акылын уурдашат? Алар эмнелер жөнүндө жазышат мисалы? Алар кыргыздардын басып келген жолуна, биздин эл кайсы улуттар менен тектеш экендигине, кыргыздын Гапла группасы кандай экенине, эмне үчүн Чыңгыз Айтматов тоолор кулаганда чыгармасын татаал сюжеттик линия менен жазгандыгына, заманыбыздын белгилүү философу Ноам Хомскийдин Культ государства китебине кызыгуу эмне үчүн күчөп жаткандыгына, эмне үчүн англис тилдүү психологдор Достоевскийдин чыгармаларынын оригиналынын окуусу келерине, Освальд Шпенгердин Закат Европы деген китеби бүгүнкү күндө эмне үчүн актуалдуу болуп жаткандыгына, 21-кылымдын залкар композитору кимдер экендигине кызыкпашса деле керек. Сүйүүгө келсек, сүйүү бул кымбат автууна, 3 кабаттуу үй же бриллиант шакек эмес. Сүйүү бул кыш чилдеде балмуздак жеп, үшүгөнүңдү билдирбей эс алуу багында жетелешип басуу. Сүйүү бул аялдамада дилдирдеп автобус күтүү. Сүйүү бул нөшөрлөгөн жамгырда калып, бир күрмөгө баш катуу. Сүйүү бул ээрчишип алып, бүт шаарды жөө кыдыруу. Сүйүү бул ысык суукка карабай, таң атканча сүйлөшүп олтуруу деген диктор айым. Көп өтпөй Гүлжигит кызына жооп кылып, ырчы Анжелика Кайратовна өз ою менен бөлүштү. Бриллиант шакегине, үйүнө, унасына мактанган жашоо болуп калыптыр деп, асмандан түшкөнсүп көө бирлер сөз кылышат. Түздөн түз көрө албастык. Ийгиликке өз күчү менен жеткендер антып айтпайт. Жетпей туруп сасык дегендер ошондой болот. Шылтоо айтып, бай күйөөгө тааптыр деп, ар кимдин табити жашоосу ар башка. Кээ бирлер жакшы жашоого умтулуп, кыялданып, ден соолугуна карабай, талпынып, жалкоолуктан арыласа, кээ бирлер космоско учам дейт. Анын эмнеси бар? Буйрусу абдан белгилүү болуп, оорусаңар дагы жылмайып иштеп, тобокелдикке барып, өзүңөргө күч берип, тытынып иштесеңер, баарын сатып деле аласыңар. Жашоо силердики болот. Бир нерсени түшүнбөй, же бирөөдөн көз каранды болсоңор өскүлө, жаман эл сүйлөп, шылтоо айтып бир орунда турбагыла. Акыл сындагандардын теориясын эмес, басып өткөн жолун карап, практикасына басым жасай байкалды. Мага азыр ашын берсе ийилип алып, ташын ыргытса андан жол курчу болдум.
Кудайым мага пандемияда элиме болгон сүйүмдү өзүм үчүн гана текшерип алууга мүмкүнчүлүк берди. Миллиондогон акчаларга кесипкөйлөр, байлардын үйүндө кызмат кылып, алардын гана үй бүлөсүн дарылап, карапайым элди ыктыярчыларга калтырган. Анда бул акылдуулар кайда эле? Эгемендүүлүктү билбегенден акыл сурап калдыңарбы деген имиш. Билип туруп керек болсо, балдарыңардын атын алмаштырып айтып аласыңар кээде. Андай хайптар үчүн кечирим сурашып бүткөнбүз. Мынча чапташып эле калышты билбейм. Башкаларды дагы сүйүндүрүп, талкуулап турсаңар, күнөөлөрүн азайтып. Мен эми башка Анжеликамын. Үйрөнгөнүм өзүм үчүн, кылганым сиздер үчүн. Чалынсам үйрөнөм, күндө аракеттенем, айтам, жазам, өзүмө өзүм колдоо көрсөтүп, катталуучулардын оюн түздөйм, аман болсом. Себеби акылсынгандар кооз гана сүйлөшөт. Өздөрүнүн башындагы чөптү карап коюшса, мен ооз ачса болсом майдаланып, анда сынасыңар. Оттобой ойлонгула биринчи дейт ырчайым. Маалымат булагы, фабула чекит, кейжи. Ырчы Анжелика, абалым начарлап, башым айланып, кулап калдым. Ырчы Анжелика кайратына, абалы начарлап, башы айланып, кулап калганын айтты. Бул тууралуу анын соц тармактагы баракчасына жарыялаган маалыматка шилтеме берип Барометр билдирет. Дарыгерлердин төшөктөн турбай, жатып дарылан деген сөзүн укпай иштеп жүрө берип, тепкичтен кулап кеттим. Эми сөзсүз жатып дарыланам. Башыман катуу сокку алып калдым окшойт. Ооруканаларга өпкөмдү тартырганы барсам, узун кезек күткөн элдер. Эч ким эреже сактабай, маска тагынбай эле жүрүшөт. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, мед айымды үйгө чакырып алып, астма укол алган туура болот окшойт. Ансыз да ооруканада ооругандар, дарыгерлер жетишпей жатат, деди ырчайым. Маалымат булагы, Барометр чекит, кейжи. Кетсең топурагыңды түйүп берем. Апам жолдошумду жактырбай ажыраштырды. Жолдошум экөөбүздүн ажырым жолго түшкөнүбүзгө 6 жыл болду. Ал азыр турмуш куруп, үй бүлөсү менен жашайт. Улум экөөбүз болсо апам менен жашайбыз. Үйдүн жалгыз кызымын. Менден улуу 2 агам бар. Атам дүйнөдөн эрте эле өтүп кеткен. Апам жалгыз кызым деп көзүмдү карап, аябай кастарлап жүрүп өстүрдү. Окутту, турмушка узатты. Тилекке каршы турмушум апам ойлогондой чыкпай калды. Жолдошум өзүм менен тең болчу. Экөөбүз 5-курста баш кошконбуз. Ал кезде анын туруктуу иши, үй, жайы, машинеси, айтор эч нерсеси жок болчу. Жетпеген турмуштан арзан эле Батирде, эл жашаган жатаканалардын биринде жашадык. Апама болсо менин мындай турмушум таптакыр жакпай койду. Анын үстүнө кайынэнем менен апам биринчи таанышканда эле урушуп кетишкен. Ошол себептен кайынэнем дагы мага асылып, эмне кылсам да жактырбай, мени келиним деп жылуу кабыл албай койду. Апам да аларды таптакыр жактырбай, жашоомо кийгилишип, мени да өзүм да кыйнай берди. Качан үйгө барсам эле кийим кечеме чейин жактырбай, жүдөп кетиптирсиң, күйөөң бага албаса ошо да деп наалый берди. Жолдошум болсо апамдын жактырбасын билип, мени менен такыр чогуу барчу эмес. Эки ортодо эзилип 4 жыл жашап, акыры жолдошум экөөбүз катуу урушуп, кайынэнем апама чалып, бизди ажыраштырып салышты. Апам сотко чейин өзү барып, акырына чейин туруп ажыраштырды. Улум атасыз кала берди. Жарашайын деп жолдошум кечирим сурап келген сайын апамдан уруксат сурасам таптакыр кетирбей койду. Кетсең топурагыңды түйүп берем деп урушканын акыры апамды тандадым. Ажырашканыма туура 6 жылдан ашып кетти. Улум 2-класстын окуучусу болуп калды. Атасы болсо ажырашкандан кийин бир аз убакыт келип, жарашалы деп жүрүп, акыры түңүлгөндө таптакыр кабарын билгизбей кетти. Угушума караганда үйлөнүп, балалуу болуптур. Мен болсо мындан ары турмуш куруудан корком. Апам да мени менен жашаганга абдан көнүп калды. Ишке бара жатсам деле жаш баладай кайтарып, жеке жашоомду толугу менен ээлеп алды. Апамды чексиз сүйөм. Мени да аябай жакшы көрөт экенин билем. Бирок кээде мага да эркиндик берсе, тандоо берсе, турмушум бузулбай беле деп ойлоном. Жолдошумду кандай кыйынчылык болбосун жакшы көрдүм. Ажырашып келатканда деле экөөбүз аябай катуу урушкан жокпуз. Экөөбүздү ээрчип алган апаларыбыз кайым айтышып, урушуп турушту. Жолдошум башка кызга үйлөнгөнүн укканда абдан жаман болдум. Уулум кичинекей болсо да баарын сезет. Апа ыйлаба, сени мен багам деп жубатып коет. Ичим жылып, жок дегенде уулум бар экенине ыраазы болуп жашап жатам. Маалымат булагы, фабула чекит, кейжи.